деп атсак аталар күнү экен. Анын ошо уже приказдан бекитилген. Ошондо тиякта да майрам болду, биякта да майрам болду. Орозо ичи да болду, Ноорустун дагы эмеси болду. 15-inde ошондо чоң майрам, айгебай чоң майрам болду да. Анан кийин бул жерде чүй үй деп коет. Биздин ал сиздер өзүңүздөрдүн баарыбыз касиеттүүбүз да, өзүңүздөр сиздер алып жүрөсүздөр чоң нерсе. Билим жагын, илим жагын, уже билесиздер, ал жакта айтып деле керек эмес. Биздин өзүбүздүн бул жердин ушу жерге эмне үчүн бул жерден Жайыл Баатырдан баштайбыз дегенде, бул жерде Ак Уул атанын энергетикасы, 5 атанын энергетикасы Карабалт ата, Карабалт тазалап, Жайыл ата багытыбызды берип, Темиркан эне умайчылык касиеттерди баштап туруп, баштапкы ушул жерден 9 жолдун тоому бүт бардык жакка кетип аткан, ошо 4 тарабы куулап ушул жерден баштайсыңар деп берилген да. Мен сиздерге тергеп барганда ошо китепти көргөзөм өзүмдүн китебимде. Анан кийин бул жерден кийин жазуучу Жамбыл атанын энергетикасы Алкул атада турат. Жазуучулук касиет, калемсаптарды нурлантып, ошол жерден акпараттарыбызды камдап, калемсаптарыбызды эретип, энергетиканы кошо турган. Анан Канай уулу Байсейит атага барабыз. Байсейит атадан ал жерден күн эме менен сүйүү мээрим менен, ааламдын сүйүү мээрим менен адамдын жан дүйнөсүн ачат. Ушунда маалымат боюнча да, Байсейит атадан. Андан кийин Бошкой атага барабыз. Бошкой атага барганда сиздер эми сезимиңиздер ачык, баарын көп нерсени билесиздер. Бошкой атага барганда ал жерде күн нуру менен тазалайт, каралыкты тазалайт да. Ошондой маалыматтар бар. Ошондо 5 атанын энергетикасы, Айша эненин энергетикасы, биз ошо изилдеп жүрүп берген маалымат менен Бүгүкан, Зарылкан, Асылкан деген 3 эми умай энени тапканбыз ошо Курамата жакта. Ал жерде 3 эми умай эне, умайчылык касиет, балдардын бак жолу, кыздардын бак жолу, сүйүү мээрим менен жан дүйнөнүн байлыгын берет да. Ошол эле Бошкой уулу Кураматада, бул билесиңер да, Манас атада кулабыл жыйнап куш кылган, элин жыйнап журт кылган деп, Кураматада бул жерде биздин эме иштеп келген ишибиз боюнча 11 жылдан берки, ошо 13-жылдан берки, 14-жылдан берки, 14-жылы Манас атага барып, боз үйсүн, кыргыз элин боз үй деп байын айттым го, анын эми кененирээк маалымат жерден берем. Ошол кыргыз элинин Канке апанын кыркысынын касиети менен ошо жерге чүй үй деп баштапкы, сиздер баштапкы атага келдиңер да, чүй өрөөнүн эметкен